Sizler менен бүгүн мен сиздерди 5 күндүк акысыз курстун 2-күнүнөн көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Саламатсыздарбы? Кошулуп баштаңыздар. Кутман кечиңиздер менен кошулуп баштаңыздар. Бүгүн бизде 5 күндүк акысыз курстун 2-күнү. Сиздер үчүн биз 5 күн бою командабыз менен кызмат кылабыз. Ошондой эле мен Заткан Жусупова сиздер менен түз эфирде акысыз диагностикаларды, разборлорду жана практикаларды жасайм. Кутман кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Келиңиздер кошулуп баштаңыздар. Манаңыздар кандай? Кандай ооз ачтыңыздар? Кандай чыдап атасыздар да? Орозонун дагы өзүнүн күчү бар. Жана дал ушул орозо айында сиздердин эмне деген тилегиңиздер болсо, Кудайым кабыл кылсын, Келиңиздер, анда мен кандай угулуп жатам? Келиңиздер биринчи кезекте байланышыбызды текшерип алалы. Мен жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин комментарийге коюп кетсеңиздер, андан кийин анан уланталы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кошулуп баштаңыздар. Плюс белгилерин коюп кетсеңиздер, байланышты текшерели биринчи кезекте. Плюстар кетип баштады, рахмат. Жеңилдиги менен өтүп жатат сонунда. Рахмат. Анда келиңиздер, ким кечээги сабакка катышты, ким бүгүн биринчи жолу кирип атат, ошол боюнча да жазып кетсеңиздер. Кече ким, эгерде кече сабакка катышкан болсоңуздар, бир белгисин койсоңуздар болот. Жаңы келген болсоңуздар, анда плюс белгисин койсоңуздар болот. Кече сабакка катышканда, биринчи күнү сабакка катыштым деген айымдар, бир цифрасын коюп кетиңиздер. Биринчи жолу дейт. Биринчи жолу катышып аткандар плюс белгисин койсоңуздар болот. Кече катышканмын мен биринчи жолу. Бүгүн биринчи жолу катышкандар дагы бар экен арабызда. Кече катышкандар дагы бар экен. Сонун. Келиңиздер анда. Рахмат. Анда келиңиздер. Ким кайсы жактан чыгып жатат? Анткени биздин азыркы учурда ушунчалык онлайн өнүккөндүктөн биздин кыргыз айымдары, мырзалары ар тараптан чыгышат. Бизде ар тараптан окшот. Чет мамлекеттен, Америкадан, Турциядан, Кореядан даже оккандар бар. Ким кайсы жактан жазып жатасыздар, кайсы жактан чыгып жатасыздар? Бул жакка маалымат калтырып кетсеңиздер болот. Мен Таластан, Оштон, Москвадан, даже Москвадан бар экен. Анткени биз Москвага барып келгенде көрүп калабыз, ушунчалык Инстаграмга кириш ал жакта аябай кыйын экен. Көлдөн, Токмоктон дейт. Ош шаарынан, Аксыдан, Кара Балта шаарынан, Сокулуктан, биздин мамлекетибиздин 7 тубанынан тең бар экен. Нарындан, Кара Балтадан, Москва. Сонун азаматсыздар. Да. Барскондон бар экен. Сонун. Демек, ар тараптан катышып жатыпсыздар да. Сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кадамжайдан, Бишкектен. Келиңиздер анда сиздер менен биз уланталы. Бүгүн биз сиздер менен орозого карата 5 күндүк акысыз мини курстун 2-күнүн өтөбүз. Да? Ат башыдан, даже Чикаго бар экен, караңыздар. Орозодо күндө кечки саат 9-да мен сиздер менен 5 күн бою 14 мартка чейин кечки саат 9-дан 10:30-га чейин 1,5 саат бою сиздер менен түз эфирде кызмат кылам. Сиздерге алдын ала айтып кетейин, жаныңыздарда ручка, тетрадь дайыма болсун, күндө болсун. Анан албетте жаныңыздарга дайыма суу алып алыңыздар. Себеби дегенде суусашыбыз мүмкүн да, дискомфорт болот бизде. Анан сөзсүз түрдө жаныңыздарга платочка алып алыңыздар. Себеби дегенде биз бул жакта өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү катылган, биздин энергияны алган именно болдор менен иштейбиз.
Бул сабактар психологиялык сабактар болгондуктан, биздин жан дүйнөбүз менен иштеген сабактар болгондуктан бизде көп эмоцияларыбыз ачылат. Ошон үчүн дайыма жаныңыздарда жаныңыздарда дайыма платочкаңыздар болсун. Ручка, тетрадыңыздар болсун. Анча-мынча өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды жазып турсаңыздар болот. Ал эми мен жана менин партнерим Кундуз Таштанова, биздин абдан чоң командабыз, куратор кыздарыбыз, менеджер кыздарыбыз менен чогуу сиздерге биз 5 күн бою кызмат кылабыз. Андыктан биз менен дал ушул 5 күн бою чогуу болсоңуздар, албетте эң жашооңуздар үчүн эң сонун пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Келиңиздер анда бисмилла деп бүгүнкү күнүбүздү баштайлы. Сиздер менен дал ушул 5 күн бою мен сиздерге акысыз разборлорду жасап берем, диагностикаларды жасайм да. Жүрөгүңүздөрдөгү эмнеге деген дайыма, эмне үчүн менде ушундай нерсе, эмне үчүн менин нерсем ушундай, эмне үчүн менин жашоом ушундай, эмнеге менде мындай деп постоянно жүрөгүңүздөрдү оорутуп келген суроого дал ушул биздин сабагыбыздан жооп аласыздар. Анан албетте сиздер менен биз трансформациялуу разборлорду, практикаларды бул жактан жасайбыз да. Кыскача тез сиздер менен тааныштырып өтүп кетейин. Бүгүн биздин сабагыбызда эмнелер болот да. Так. Жаңы кирип аткандар үчүн албетте кече дагы катышкан айымдар бар, бизде дайыма катышып жүргөн окуучуларыбыз бар. Ошондуктан өзүм жөнүндө дагы бир сир айтып кетейин. Менин атым Изаткан Жусупова, мен дипломдуу психолог. Өзүм жөнүндө кыскача тааныштыра кетсем, менин курстарымды Кыргызстанда 2021 жылдан бери абдан көп миңдеген айым мырзалар окуп, анан албетте результат жөнүндө айта турган болсок, эгерде алада мен результат алам деп келген айымдар албетте 99,9, даже 100,9 десек болот да. 9% результат жаратып келе жатышат. Кудайыма чексиз шүгүр кылам. Бүгүн дал ошол результат жөнүндө дагы сөз кылабыз. Ал боюнча дагы алдыда бар. Даярдап койгонмун сиздерге. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта мен Москва шаарында 2004 жылдан 2009 жылга чейин жогорку билимди алып, ал жакта өзүмдүн кесибим боюнча дагы иштеп келгемин. Жогорку билимди Москвадан алганмын. Өзүм бирок айылдан эле мектепти бүткөн, кыргыз мектепти бүткөн кызмын. Албетте адам эгерде жашоосунда алдына максат койсо, ал максатка эч нерсе тоскоол боло албайт экен. Мен билим алам дедим. Кудайымдын буйругу менен Москвадан билим алдым. Азыркы убакка чейин Москвадан дагы деле билим алып келе жатам. Азыркы учурда мен Москвадагы Московский институт, психоанализа институтунун магистратурасында азыркы учурда окуп жатам. Жана 21 жылы дагы эл аралык мастер разборов академиясынын дагы бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай эле талдоо чебери деген дипломун алып, жана 2021 жылдан баштап дипломун гана эмес, сертификатын алып да, сертифицированный мастер разборов болуп, мастер разборов өзүңүздөр билгендей эле талдоо чебери биздин жашообузда эмне болбой жатат деген учурда көп суроолорубуз болот, бирок ал суроого жооп таппай келебиз да. Канча аракет кылып иштейбиз, канча аракет кылып чыдайбыз, үй бүлөнү сактап калыш үчүн баардыгына көзүбүздү жумабыз. Ошондо дагы бир күнү болбосо да бир күнү бир жерден же жарылабыз, же мындайча айтканда аксайбыз да. Вот ошол нерсенин баардыгына көрсө өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү болуп жаткан нерсени талдап өзүбүздү сыртка алып чыгышыбыз керек экен. Ошон үчүн бул ушундай сертификат алып, билимдерди алып, Кудайга шүгүр, азыркы учурда өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн окуучуларымдын жашоосуна пайдамды тийгизип келе жатам. Чындыгында менин дипломдорум абдан көп, билимди абдан көп алам, көп окуйм. Канчалык билим алган сайын ошончолук мен өсүп жатам да. Ошон үчүн сиздерге дагы сунуштайм, биздин жашообузга керектүү билимди алыңыздар. Анан албетте биздин жашообуздагы көптөгөн нерселер биздин кандай гана билим албайлы да,
биздин жашообуздун өзөгү, биздин жашообуздун кандай десем, ийгилиги десем болот да. Биздин жашообуздагы эң бактылуу жашообуз, ийгиликтүү жашообуз биздин тамырыбыз. Биз каяктан өсүп чыкканбыз? Биз ата энебизден өсүп чыкканбыз да. Көрсө дал ошол ата энебизге барып эле такалып калат экенбиз. Ошондуктан биз сиздер менен дал ушул мини курста атабыз менен жана апабыз менен иштешебиз. Бирок сиздерге ушул жерден эскертип айтып кетейин. Ата, апа деп биз шарттуу түрдө белгилеп алабыз. Чындап келгенде биз өзүбүздүн жашообуздагы атпабыз менен, бирок биздин бала чагыбыздагы апабыз менен, атабыз менен болгон мамиледе да алардын бизге кандайдыр бир айткан сөздөрү, мисалы кээде азыр деле ата энебизге барып таарынып калабыз да. Силер мага көңүл бурбай койгонсуңар, мага муну ошондо алып бербей койгонсуңар, силер деген ошондо тигинтпей койгонсуңар деп азыркы күнгө чейин өзүбүздү күнөөлөп, ата энебизди күнөөлөп келген жагапа болгон учурларыбыз бизде кездешет. Туура, өзүңүздөр деле эстесеңиздер керек да. Мисалы мен университетте окууну бүткөндө ушунчалык окугум келген. Бирок менин ата энем мени мединско окуткан эмес. Мен көпкө чейин таарынып эле жашап келгенмин да. Силер эмне үчүн мени окуткан эмессиңер деп. Көрсө дал ошол менин ата энеме болгон таарынычым менин жашоомдогу алдыдагы чоң ийгиликтериме аябай чоң блок коюп келген экен. Качан гана дал ушул сиздерге бере турган 2021 жылы сиздерге бере турган билимди өзүмдүн жашоом аркылуу окуганда мен бул билимге психология билимине десем болот, өзүмдү таануу билимине десем болот да. 2021 жылы өзүмдүн жашоом аркылуу келгенмин. Өзүмө керек болгон үчүн келгенмин. Өзүмдүн жашоомдо ата энем менен иштегенден кийин ал менин акыл эсимде эле калып калган, таарыныштарым менен ата энеме болгон таарыныштарым. Ата энем мына өтүп кеткен, менин атам да. Өтүп кеткен атам менен иштебейм. Мен болгон эле өзүмдө калып калган эле атама болгон капачылык таарынычым өзү менен эле иштейм. Мен атам менен да апам менен да жандуу атам, жандуу апам менен эмес, өзүмдөгү эле ата энемден калган программалар менен иштейбиз. Ошондуктан бул жерде ата эне десе сиздер атам өтүп кеткен, апам өтүп кеткен или там алар карып калган, анан тигиндей эмес. Биздин өзүбүздүн аң сезимде, акылыбызда калган эле ата энебизге болгон мамиле менен иштейбиз, башка эч нерсе жок. Болгону өзүбүздүн эле аң сезимдерибиз да. Вот ошон үчүн биз сиздер менен ата апа менен иштейбиз деп шарттуу түрдө гана белгилеп алабыз. Эмнеге? Анткени биздин мээбиз жакшы түшүнөт. Анан бул жакта сурооңуздарды да берип баштасаңыздар болот. Трансформация качан болот? Биз кайсы учурда өзүбүздүн жашообузду трансформация кыла алабыз да, өзгөртүп алабыз десек болот да. Трансформация качан гана биз дал ошол, мисалы менин азыркы учурда жашообузда эмнегедир бир нерсе болбой жатат. Мисалы канча иштесеңиз дагы акчаңыздын берекеси жок болуп атат да. Сиз түшүнбөйсүз, мен иштеп эле атам, эмне үчүн менин акчамдын берекеси жок. Только канча акча таппайын, карыз эле боло берем, же канча аракет кылбайын, акчам жетпейт дейсиз да, береке жок. Демек, биз эмне кылабыз? Дал ошол береке каяктан келбей калды да. Биз сиздер менен иштейбиз дагы, тереңирээк киребиз, бала чакка барабыз. Сиз эмне үчүн акчаны кабыл албай жатасыз? Биздин полебизде акча бизге келе берет, бирок биз кабыл албаган учурда бизде береке болбойт. Ал деген кандайдыр бир капачылык болушу мүмкүн да. Бул психологиялык болгону, психологиялык сабак, башка эчтеке эмес да. Бала чакка барабыз дагы, мисалы кайсы бир учурда сиз апаңыздын сомун алып алгансыз да, же бир нерсени алганда сизди урушуп койгон болушу мүмкүн, же кандайдыр бир кабыл албастыктар болушу мүмкүн да. Ошол учурда сизде капачылык болгон болсо, сиз азыркыга чейин апаңызга капа болуп, мисалы кичинекей бала таарынганда албай коет. Азыркыга чейин сиз апаңыздан албай, жашооңуздан дагы акчаны албай, келген акчаны дароо кетирип жашап жатышыңыз мүмкүн. Вот ушундай түрдүү ситуациялар болгондо анан бизде жашообузда акчанын берекеси жок болуп атканын дагы байкайбыз да.
Да. Ата энемди кабыл албай жатам. Вот, мен чоң ата чоң энемдин колунда өскөнмүн, ата энемди кабыл албайм. Вот, биз чоң ата чоң энебиздин колунда өскөндө айрыкча да чоң ата чоң энебиздин колунда өскөндө биз өзүбүздүн ата энебизди кабыл албайбыз дагы. Анан жашообузда акчаны кабыл албайбыз, жашообузда акчабыздын берекесин кабыл албайбыз, күйөөбүздү кабыл албайбыз, анан кийин балдарыбызды кабыл албайбыз. Анан албетте биринчи кезекте өзүбүздү кабыл албайбыз. Өзүбүздү кабыл албаган, ата энени кабыл албагандан кийин демек бул өзүбүздү кабыл албайбыз. Эмнеге? Анткени биз каяктан жаралдык? Жаратканын бизди ата энебиз аркылуу бул дүйнөгө алып келдиби да? Биз ата энебизди кабыл албагандан кийин бул ал өзүбүздү кабыл албаганыбыз. Анткени биздин ар бир клеткабызда, биздин кыймыл аракетибизде, сүйлөгөнүбүздө баардыгыбызда ата энебиздин салымы бар. Туурабы? Программасы бар. Биз деле как компьютер сыяктуубуз да. Эки компьютерди кошуп туруп эле бир компьютер кылып койдук. Ошол компьютерди биз кабыл албай атабыз да. Демек, өзүбүздү кабыл албай жаткан болобуз. Биз канчалык ата энебизди кабыл албасак, ошончолук жашообузду кайра эле өзүбүз аркага тарта берет экенбиз. Бул методика абдан терең иштеген методика. Сиздерге аябай көп нерсе түшүнүксүз болушу мүмкүн. Башында ой эмнени эле айтып атасың дешиңиздер мүмкүн. Бирок жашоодогу баардык нерсенин эң түпкү тамырына чейин жетип, дал ошол тамырын таап, анан тамырынан өзгөрткөн методика бул. Ушунчалык терең методика да. Биздин ата энебизге, чоң ата чоң энебизге, тайта тайнебизге тиешелүү. Алар каякта? Мына бүгүн менин отурганым, менде менин ата энемдин программасы бар, алардын жашоосу бар, алардын сүйүүсү бар, күчү бар, ыйлаган жашоолору, түрдүү нерсенин баардыгы мына бүгүнкү күнү мага берилген да. Чоң ата чоң энемдин, тайта тайнемдин канча, мисалы орус тилинде сөз бар. Орусча сөз бар. Семья деген, үй бүлө деген да. Ошол үй бүлө деген сөздү чечмелеп келсек, семья болот да, семья. Жети мен деген сөз болот да, которуп келсек, семья. Демек, семья, жети мен. Бул эмнеге тиешелүү? Үй бүлө караганда. Караңыздар, жакшылап көңүл буруп угуңуздар да. Жети жолу мен деген сөз. Демек, бул жети жолу мен деген бул эмне? Менин жети тегимдин жашоосу менин жашоомо таасирин тийгизет деген сөз. Бизде санжыраны изилдеп келгенде эмне үчүн жети текти гана аябай негизги жети текти биринчи орунга коебуз. Ал эмес кандын составын бөлүштүрүп келгенде дагы вот именно жети текке барганда анан коэффициент азаят экен дагы андан наркы тектер уже биздин жашообузга азыраак бөлүгүн тийгизет экен. Демек, менин ДНКмда да менин жети тегимдин программасы мына бүгүнкү күнгө чейин жашап келе жатат. Демек, бүгүнкү күндө мен эмне менен иштейм? Өзүм менен, өзүмдөгү ДНК программалар менен, жана ДНК программа бүгүнкү күндө менин жашоомалар таасирин тийгизет. Акчама, бизнесиме, ден соолугума, баардык нерсеге. Ошон үчүн бул методиканы эгерде жашооңузду сиз түпкүрүнөн өзгөртсөм, мен тегимден келе жаткан көптөгөн нерселерди өзгөртүп, мындан аркы урпактарыма башкача жашоону берем десеңиз, анда албетте сиз дал ушул методиканы жакшылап прям отуруп алып, профессионалдык деңгээлде окусаңыз болот. Анткени бизде бүгүнкү күндө мына бул жакта жазылып турат, разбор деген эмне, диагностика деген эмне дегендей эле. Сиздер дал ошол разборду үйрөнүп алып, диагностиканы үйрөнүп алып, өзүңүздөр мага окшогон эле талдоо чебери, мага окшогон эле мастер разборов, мага окшоп эле бир нече адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө таасириңиздерди тийгизсеңиздер болот. Ал эми разбор деген эмне? Разбор деген бул сиздин капачылык менен иштейли дейт. Хорошо. Мисалы, да, карасам балдарым ооруй берет, алардын ооруганы менин жан дүйнөм менен кандай байланышы бар деген суроо болуп атат да. Вот, мисалы, сиздин балдарыңыздын ооруганын ала турган болсок, разбор деген эмне? Талдоо да. Мен азыр сиздин Төлөнова Жан айым да, сиздин балдарыңыздын ооруганына сиздин жан дүйнөңүздүн кандай тиешеси бар экенин талдап көрө турган болсок, тез эле да. Сиздин жан дүйнөңүз ооруп атат.
сиздин ал эмнеңиз ички абалыңыз. А сиздин балдарыңыз, мисалы сиз бир комнатада элестетиңиз өзүңүздү да, сиздин мисалы 4 балаңыз бар дейли. 4 бала сиздин алдыңызда турган күзгү дейли да, күзгү. А сиздин жан дүйнөңүздүн ооруганы сиз дал ошол күзгү сизге ооруп атканын балдарыңыз аркылуу чагылдырып көрсөтүп берет. Балдардын ооруганы, балдардын көйгөйү бул эмне? Бул сиздин жан дүйнөңүздөгү ооруу деп аталат. Ошон үчүн сиз эгерде балдарыңыздын ден соолугунун чың болгонун кааласаңыз, анда эмне менен өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн оорусу менен иштесеңиз, ал эмне болуп атат, эмне үчүн ооруп атат. Диагностикада дал ошол сиздин жан дүйнөңүздүн оорусун тапсак болот. Эмне үчүн сиздин жан дүйнөңүз ооруп атат? Сиздин жан дүйнөңүзгө эмне себеп болгон? Мисалы, сиздин жан дүйнөңүз мисалы 5 жылдан бери ооруп атат деп коелу да, же 3 жылдан бери. И ошол 3 жыл мурун же 5 жыл мурун сиздин жашооңузда кандай окуя болгон? Ушунчалык жан дүйнөңүздү ооруткан, сизди тынчсызданууга алып келген. Ал кандай окуя болушу мүмкүн? Мисалы, жакын адамым өтүп кетти, же ошол учурда бир ситуация болгон, мисалы жолдошу менен жакшы келишпестиктер, бир стрессовый ситуация болду деп коелу да. И ошол учурдагы сиздин тынчсызданууңуз, болуңуз, ыйлаганыңыз да, эмоцияңыз сыртка чыкпай калгандагы, аны сиз эмоцияңызды ичиңизге жутуп алгансыз. И бүгүнкү күнгө чейин ошол эмоцияны сыртка чыгарбай бекитип келе жатасыз. Эч кимге айта албайсыз, балким сизди түшүнбөйт, балким колдобойт, балким сиз дагы деле жакындарыңыз өтүп кетсе кой бере албай келе жатасыз да. И биз именно ошол жакындарыбызды кой бере албаганда, же жашообузда кандайдыр бир катуу стресс окуялар болгондо, депрессия болуп, катуу стрессовый ситуация болгондо, биз ошону ичибизге кармап алабыз дагы, анан ал эртеңки күнү биздин жан дүйнөбүздү оорутат. Бүрсү күнү уже ден соолугубуздан ооруп баштайбыз да, инсульт же башка түрдүү оорулар. И анан биздин балдарыбыз дагы жашоосунда ошол нерсени көрсөтө берет. Анткени дал ушул разбордун, диагностиканын жардамы менен сиздин жан дүйнөңүздүн ооруп жатканынын себебин таап, аны трансформация кылып, өзгөртүп, жан дүйнөңүзгө тынчтык алып келсе болот. Анткени көптөгөн айымдар менен мен иштешип келем. Аябай көп айымдар менен иштештим. Ош шаарына барып калдык. Бир кыз ушунчалык 4 баласы бар экен, элестетиңиздер да. Мен азыр силерге мисал кылып айтып кетейин, тез эле да. Ушунчалык жан дүйнөм ооруп атат, 4 балам бар, күйөөм бар, баары жакшы, ушунчалык баары жакшы, бирок ушунчалык жан дүйнөм ооруп, өзүм алым жетпей калды. Даже өзүм өлтүргөнгө даяр болуп калдым деди да. И биз деген анда Ош шаарында 500 кишиге чоң тренинг өтүп барганбыз. Анан ошол 500 кишинин арасынан ошол кызга биз разбор кылып бердим мен. Диагностика кылып, ал кыздын жан дүйнөсүнүн ооруп жаткан себебин тапсак, эмне экен дебейсиздерби? 3 жыл мурун атасы өтүп кеткен экен, и ошол учурда бала төрөгөн экен. Баласы оорукчан болуп төрөлүптүр да. Кандайдыр бир оору менен кошо төрөлүптүр, анткени атасын кой бербептир. Биз атасын кой бердирдик. И кайра бир жарым жылдан кийин барганда ошол кыздын жан дүйнөсүндө баары жакшы, балдарында баары жакшы. Биз ойлобойбуз да, мен атамдын өтүп кеткени мен бүгүнкү күндөгү абалыма кандай тиешеси жок деп түшүнбөйбүз. Аябай чоң тиешеси бар. Биз эмоциябызды сыртка чыгара албай келе беребиз да. Так, давайте улантабыз. Разборду бүгүн биз сиздерге жасайбыз. Ручка бараңыздарды даярдап алыңыздар, Анда давайте бүгүн биз сиздерге акча, мамиле, ден соолук, миссия, предназначение да, жан дүйнөнүн тынчтыгы, сүйүктүү жумуш боюнча разборлорду жасайм мен сиздерге түз эфирден. Андыктан өзүңүздөрдүн запросторуңуздарды даярдап отуруңуздар, хорошо? Рахмат, акчыш дейт. Так, давайте анда азыр разбор деп жазыңыздар. Мен сиздерди разборго чакырайын. Разбор деп жазыңыздар. Сиздер разбор деп жазыңыздар. Ал эми мен бул жактагы суроолорго жооп берип баштай берейин да. Менин 2 кызым жаштары өйдөлөп калышты, турмушка чыгыша элек. Ошолорго мендеги бир нерсе тоскоолдук кылып жатабы, кандай кеңеш берет элем дейт.
биздин балдарыбыз турмушка чыкпай жатканда, ооруп атканда же жашоосунда бир нерсе болбой жатса, биз апалар, аталар балдарыбыздын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Мен жакшы апа боло албай жатам, мен жакшы ата боло албай жатам. Мен жакшы ата эне боло албаган үчүн менин баламдын жашоосунда ушундай нерсе болуп атат дегенде, бизде мындайча балдардын алдында күнөөлүү сезим болгондо, бизге балдарыбыз өзүбүздүн жакшы ата эне эмес экенибизди көрсөтөт. Ошон үчүн Гуля айым жана балдарымдын жашоосунда мынтип атат, тигинтип атат, балдарым жакшы болбой атат деген айымдар, мырзалар, сөзсүз түрдө балдарыңыздын алдында кандай күнөөлүү сезимдериңиз бар? Эмне үчүн балдарыңыздын алдында өзүңүздү күнөөлүү сезесиз? Ошол сезимдериңиз менен иштешиңиз керек. Нет, тагыла. Ошон үчүн сизге айтарым, кеңешим, кайсы учурда балдарың, кыздарыңыздын алдында өзүңүздү күнөөлүү сезгенсиз, күнөөлүү сезимдериңиз менен иштешиңиз, Октажан. Ну, давай пошутить. Давайте Гульмира Исламова түз эфирге келиңиз. Кантип иштеш керек дейт да. Мен ошол кантип иштегенди азыр айтып берем сиздерге да. Разбор. Элдина Бакытбековна түз эфирге келиңиз. Мен бул жактан түз эфирге жөнөтүп атам, бирок чыга албай жатасыздар да. Кайнене асыла берет, кандай болуш керек? Гүлмира Исламова отклонила. Караңыздар, түз эфирге чыккан айымдар, бетиңиздерди көрсөтүп түз эфирге чыгасыздар. Анан түз эфир сакталат, өчүрүлбөйт. Эгерде сиздер элдин алдына чыкканга даяр болсоңуздар, анда разбор деп жазыңыздар. Себеби мен билбейм да ким чыгат, ким чыкпайт. Убактыбызды коротпойлу, бизде убакыт абдан чектелүү. 1,5 саатта бизде түз эфир бүтүп калат, ошого чейин баарына үлгүрүшүбүз керек, Эгерде элдин алдына чыкканга даяр болсоңуздар, анда жазыңыздар разбор деп. Анан жок, мен элдин алдына чыкканга даяр эмесмин десеңиздер, анда разбор деп жазбай эле койсоңуздар болот. Себеби кийин кайра мени өчүрүп койгулачы дегендер аябай көп болот да. Биз өчүрө албайбыз. Уйкучулар жөнүндө айтып кетиңизчи, эмне үчүн эрте менен туруу кыйын дейт. Ушул уйку боюнча канча күндөн бери айтып келе жатасыз, болуш керек да. Эрте мененки уйкуну мен дагы жакшы көрөм. Эмне үчүн эрте менен уктайбыз? Анткени биз уктаган учурда бизге көп көңүл бурушкан. Биз бир нерсени жасабай койгон учурда бизге көп көңүл бурушкан. Биз дагы деле жашыбыз канчага чыкса деле, дал ошол апабыздын, атабыздын көңүл бурганын дагы деле күтүп келе жатабыз. Азыркы учурда өзүбүз уктаганда биз өзүбүзгө көңүл бурабыз. Айтабыз, турбайсыңбы, кечке эле уктап жата бересиңби? Күнөөлөгөн болсо күнөөлөйбүз. Уктаганда гана өзүбүзгө көңүл бурабыз, кандайдыр бир жол менен өзүбүзгө көңүл бурабыз. Күнөөлөйбүзбү, капа болобузбу, таарынабызбы да. Ошон үчүн эгерде сизди чындыгында уктаганда гана сизге көңүл бурган адамдар болгон болсо, анда ошол адамдарга айтып, ал адамдар менен иштешиңиз керек. Саламатсызбы, айым, атыңыз ким? Алло, саламатсызбы? Чыгыңыз түз эфирге. Биз сизди укпай жатабыз. Карыз кредиттен бастык эмне себептен, ошондо түшүндүрө кетиңизчи дейт. Мен баняда жүрүп да сизди угуп жатам. Азаматсыз да, Гүлмира Исламова, мен сизди түз эфирге чакыргам да. Как записаться на курс? Азыр курс боюнча дагы сиздерге кеңири маалымат берип өтөм. Бул жака чыккан айым мырза болсоңуз дагы, анда сизди түз эфирден, эгерде чыкпасаңыз, анда түз эфирден чыга берсеңиз болот. Намина Мамытова.
Эгерде мага катталбасаңыздар, мен сиздерди түз эфирге чакыра албайм. Так. Намина Бамытова, мен сизди түз эфирге чакыра албай жатам, анткени катталган эмес окшойсуз да. Так. Азыр карыз жөнүндө сиздерге айтып берейин, Биз эмне үчүн карыз боло беребиз? Караңыздар. Бизде подсознанияда, биздин аң сезимде десек болот да. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин жашообуз биздин дал ошол подсознаниядан көз каранды. Пожалуйста, бул жактагы чыккан айым мырза ким? Крестикти басып түз эфирден чыга берсеңиз болот. Түз эфирден чыгыңыз, крестикти басып, же бетиңизди көрсөтүңүз, интернет иштебей калды окшойт. Эмне үчүн биз карыз боло беребиз? Анткени биздин подсознаниябызда, аң сезимибизде кайсы бир учурдан келген бизде карыз деген программа бар. Карыз деген программа ал кандай программа болушу мүмкүн? Мисалы, менин апам менен атам мени аябай жакшы чоңойтту да, мен кийин чоңойгондо апам менен атама ушундай жакшы нерселерди алып берем, жакшы жашоо куруп берем да. Биз кичинекей кезибизде бизде ата энебизди жакшы көрөбүз да. Ошол учурда биз ата энебизди аяйбыз дагы, же ыраазы болобуз дагы. Мен кийин чоңойгондо ата энеме ушундай жашоону алып берем. Мисалы, кийимдерин алып берем, эс алдырып келем, жардам берем, тигинтем, мынтем, сонун жашоону көрсөтөм, эс алдырам, тигинтем, мынтем дей беребиз да. Мындайча айтканда ата энебизди спасать эткибиз келе берет. Же бир ата энебиздин алдында кандайдыр бир күнөөлүү сезимдер калып калышы мүмкүн. Мисалы, биздин атабыз: менин кызым Азамат, мен сага ишенем, же уулум Азамат, мен сага ишенем, сен келечекте деген ой президент болосуң, сен келечекте депутат болосуң, же сен миллионер болосуң деп мисалы чоңойтуп койду. Бирок биз чоңойдук дагы жашообузга келдик. Көрсө жашоо деген татаал нерсе экен да. Эчтеке колубуздан келбей калды. Апабыз менен атабызга эмес, өзүбүздүн ал нерселер ашпай калды да. Анан бизде ошол учурда күнөөлүү сезим болуп баштайт. Мен деген ата энеме ушундай жашоону берем дебедим беле? Бере алган жокмун го. Мен ата энемдин алдында дагы деле карызмын. Мен деген алар мени ушинтип чоңойтту, мен болсо дагы деле аларга карызымды төлөй албай жатам дейбиз дагы. Анан ата энемдин алдына мен карызмын дей бергенде биздин жашообузга банк келет, карыз. Бизге карыз берген адамдар келет. Биздин тапкан акчабыздын баардыгы биздин ата энебиздин. Сиздерде ушундай учурлар болду беле? Карыз болгон айымдар бул жака жазсаңыздар болот. Да, мен атамдай агамын, апамдай агамын, мен мындай күнөөлүү сезимдер бар деген болгон болсо, анда комментарийге бөлүшүп кетсеңиздер болот. Дейбиз дагы. Анан, конечно, жашообузда карыз болуп жашап жүрө беребиз. Анын түбү каякта? Албетте биздин бала чактагы чечкен чечимибизде. Да, көйнөк алып берем дегени туура эмес. Биз наоборот балдарыбызга мен ушунчалык сени жакшы көрөм. Эч нерседен көз карандысыз. Сен мага көйнөк алып бересиңби, көйнөк алып бербейсиңби, президент болосуңбу, болбойсуңбу, ийгиликтүүсүңбү, эмне? Мен сага болгон сүйүүм эч нерседен көз каранды эмес. Мен сени жөн гана жакшы көрөм. Эмне үчүн биз ата энебизге бир нерселерди алып бергибиз келген? Анткени биз деген ошол учурда ата энебизге жакшы уул, жакшы кыз болгубуз келген дагы. Анын ордуна биз ата энебиздин ой менин кызым, менин уулум, мен сени жакшы көрөм деген алардын жылуу мамилесин, сүйүүсүн уккубуз келген. Ошон үчүн биз аларга алып бергибиз келген. На самом деле биздин ала турган ата энеден ала турган ал болгону биздин ата энебиздин сүйүүсү болгон. Ошол сүйүүнү азыр биз банктан алып атабыз, карыздар аркылуу алып атабыз да, бирөөнүн көңүлүн өзүбүзгө бурдуруп атабыз. Ошон үчүн карыз бул чындап келгенде карыз эмес. Карыз бул биздин ата энебиздин алдындагы күнөөлүү сезим. Да, көрдүңүздөрбү? Караңыздар, канчалаган айым мырзалар жазып атышат. Да, менин ата энемдин алдында карыз деген сезим калып калган, ата энем өтүп кетти дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми ушул нерсени
иштеш үчүн албетте сиздер, пожалуйста, бул жакта түз эфирге чыккан Айым мырза, крестикти басып чыгыңыз. Сиз абдан тоскоол болуп атасыз. Эгерде түз эфирге чыкпасаңыз, анда бул жактан чыгыңыз. Сизден сураныч. Мен өчүрө албайт экенмин. Так. Так. Өчүрүп көрөйүнчү. Получится, не получится, ничего не получится болот. Демек бизде бүгүн ушундай эфир болуш керек экен да. Билбеген бирөө кирип алды, эмне болду? Бул жакта бирөө катып калды бизде кирген боюнча. Сиздерди мен азыр түз эфирге да чакыра албайм. Чакырсам бул жактан давайте сурооңуздарды бериңиздер, анда мен сиздерге суроо боюнча айтып кетейин. Анан бул жакта дагы трансформация курсу жөнүндө айтып кетейин. Азыр мен бул жака биздин кагаздарды чыгарайын десем, эч нерсе чыгара албайм. Бул дагы бизге кандайдыр бир тоскоолдуктар да. Келиңиздер, дерең дем алып демизди чыгарабыз. Мен бүгүн сиздерге трансформация курсуна белек жолдомо берем. Трансформация курсуна жолдомо берем. Андыктан ниет кылып отуруңуздар. Трансформация курсуна ниет андай болбой калат. Ниет кылсаңыздар, сиздерге именно трансформация курсу белекке берилет да. И анан трансформация курсу жөнүндө келиңиздер айтып кетейин да. Трансформация курсу 15 мартта башталат, буюрса, 70% арзандатуу менен да. Трансформация курсунда эмнелер болот? Албетте биз энергиябызды башкарганды үйрөнөбүз. Эмнеге энергия керек да? Анткени биз бул жактан жазып атпайсыздарбы? Күнөөлүү сезимдерден кантип арылабыз, кантип капачылыктан арылабыз, ата-энем өтүп кеткен, жана башка абдан көптөгөн суроолоруңуздарды жазып атасыздар да. Вот именно ушул нерселердин баардыгы трансформация курсунда каралган. И биринчи кезекте трансформация курсунда энергияны туура башкаруу боюнча, иерархияны туура коюу боюнча дагы сабактар берилген. Азыр биз сиздер менен иерархия боюнча бул жактан дагы диагностикаларды жасайбыз. Даяр болуп туруңуздар, ручка бараңыздарды даярдаңыздар. И анан себеби дегенде иерархия деген бул биздин мына менин ата-энемдин мен кызы болгондуктан да мен энергияны кайдан алам? Ата-энемден алам. Эгерде мен жолдошум менен иерархияны туура эмес койсом, жолдошумду баламдын ордуна коюп алсам, мен акчама кете турган энергияны күйөөмө жумшай берем, элестеткиле. Эгерде мен ата-энемдин ордуна эмес, баламдын ордуна коюп алсам дагы энергиямды ата-энеме жумшай берем дагы. И жашоомдо мен акчалуу боло албайм, балалуу боло албайм. Жана баягыдан бери айтып атпайсыздарбы? Балалуу, ой, наконец-то. Балалуу болууга кантип балалуу болом? Балалуу болууга бизге эмне керек? Энергия керек да. Биринчи кезекте энергия керек. Эгерде сиз ушул убакка чейин ата-энеңизди аяган болсоңуз, капачылык таарыныч менен дал ошол иерархияңыз туура эмес болсо дагы, сиз балалуу боло албайсыз. Анткени сиз энергияңызды ата-энеңизге жумшай бересиз. Давайте диагностика кылалы, бүгүнкү күндө сиздер менен биз диагностика кылалы. Ручка бараңыздарды даярдаңыздар. Келиңиздер, диагностика кылабыз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Бутоолубузду кайчылаштырбай отурабыз. Албетте ниет кылабыз. Мен мисалы сиздер айтып атпайсыздарбы? Балалуу болгуңуздар келет. Өзүңүздөрдү ниет кылабыз дегенде кандай ниет кылабыз? Балалуу болгуңуз келет да. Мен ушул диагностика аркылуу өзүмдүн баламдын балалуу болушума тоскоол болгон блокторумду таап балалуу болоюн
ошол блокторумду жок кылайын деп ниет кыласыздар. Эгерде акча керек болсо, мен өзүмдүн айына мынча сомдон келе турган акчама тоскоол болгон блокторумду таап, аны трансформация кылайын деп туруп, именно ошол өзүңүздөрдүн максатыңыздарга жараша иерархияны азыр жасайбыз. Тетрадыңыздарды алыңыздар. Бул тетрад да, бул менин отурган жеримди белгилеп алам. Башында түшүнүксүз болот, это нормально. Биздин мээбиз именно биздин жан дүйнөбүз менен иштеп баштаганда эч нерсе түшүнбөйт. Мисалы биз биринчи эле эчтекени түшүнбөй эле көчөдөн барып эле мединститутка кирип отуруп калдык. Ал жакта деген укмуш, химия, физика деген лекцияларды окутуп атат да. Биз түшүнөбүзбү? Албетте биз үчүн абсолютно эчтеке түшүнүксүз болот. Бирок биз ошол химия, физикалардын бардыгын, биология, бүт медакадемияда эмне берсе бардыгын кечке отуруп алып угу берсек, акырында ким болуп чыгабыз? Врач болуп чыгабыз. Ошол сыяктуу эле бул жакта дагы жаңы маалыматты алып атканда түшүнбөйсүздөр. Бирок болбой эле угуп эле жаза берсеңиздер, акырында мээ кабыл алып баштайт дагы. И анан трансформация болуп баштайсыздар да, сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздардын врачы болуп баштайсыздар да. Бул билим именно ошондой билим. Караңыздар, бул сиздердин отурган жериңиздер деп элестетесиздер да. Давайте мен азыр сиздерге биринчи фигура деп айтам. Биринчи фигура деп жазыңыздар. Ортосуна жазсаңыздар болот. Жана ал фигура каякты карап турат? Алды жакты карап турабы же арка жакты карап турабы? Мисалы мына мен азыр отурган жерим алды жагымды алды жак деп отурам. Жазам. Арка жакты арка жагым деп жазам. Оң жагымды оң жак деп, сол жагымды сол деп жазам. Азыр мен сиздерге бул жактан көрсөтсөм болот. Көрдүңүздөр да, баракты көрүп атасыздарбы? Алды жак бул мындай көрүнөт да. Мен ушундай отурам да, столго коюп алдым ушинтип. Арка жагымды арка жак деп жазам. Менин арка жагымды да, алды жагымды алды жак деп жазам. Оң жагымды оң кол тарабымды оң кол деп жазам. Сол кол тарабымды сол деп жазам. И биринчи фигура каякты карап турат. Мисалы, бул биринчи фигура деп стрелка коесуздар. Ушунун жанына эле кайра экинчи фигура деп дагы кааласаңыздар ким каалаган жагына карайт. Сиз өзүңүз кандай сезип атасыз? Мисалы, бул жакты каратып коюшуңуз мүмкүн да. Ичине 2 деп жазасыз. Көрүнүп атабы? Мисалы, үчүнчү фигура бул жакка жазасыз. Ичине 3 деп жазасыз дагы, стрелканы коесуз. Балким үчүнчү фигура бул жакты карап турат да. Ушундай кылып жазыңыздар. Мына, бул биринчи фигура, экинчи, үчүнчү фигура. Биз азыр сиздер менен диагностика кылып атабыз. Энергиябыз жөнүндө азыр мен сиздерге айтып берем. Бул энергия жөнүндө биздин диагностикабыз. Иерархия деген диагностика. Кайсы фигура ким экенин пока айтпайм. Жөн гана жаза бериңиздер. Ким кандай болуп жазды, кандай кылып жазды, караңыздар. Менде кандай болду? Азыр мен темный нерсе менен, темный кагаз менен жазайын да. Так, биринчи фигура. Алды жак, арка, оң, сол. Мисалы, экинчи фигура и үчүнчү фигура дедим да. Мына, караңыздар, эми көрүнсө керек. Просто бул жактан тескери көрүнөт. Вот. Эми көрүндүбү сиздерге? Да? Алды жак, арка жак, оң жак, алды, мына. Мен мындай отурам да. Бул менин алды жагым, арка жагым, оң жагым, сол жагым. Биринчи фигура, экинчи, үчүнчү сиздер өзүңүздөр сезгендей кылып жазыңыздар. Мени кайталабаңыздар. И стрелканы дагы кандай кылып жазсаңыздар, ошондой кылып жаза бериңиздер. Вот. Эже мен турмушка чыгам, ошону айтыңызчы, турмушка чыга электим. Сиздин турмушка чыккан чыкпаганыңызды айткыла, мен көзүм ачык эмес. Караңыздар да. Бул диагностика. Эми айтыңыздар, биринчи фигура каякта турду, экинчи фигура каякта турду. Жаздыңыздар, азаматсыздар да. Биринчи фигура бул
Sizin özünüzdün figurаңыз болчу. Birinci figura бұл siz özüңүзсүз. Мисалы, birinci figura мен заткан. Экинчи figura апанын figurасы, үчүнчү figura атанын figurасы. Эгерде сиздин апаңыз, караңыздар, же атаңыз экөөнүн бирөө да сиздин алды жагыңызда туруп алган болсо, демек сиздин акчага, мамилеге, балага, ден соолукка кете турган энергияңыз сиздин атаңызга же апаңызга кетип жатышы мүмкүн. Ал эми сиздин сол жагыңызда болсо дагы анда энергияны сиз ата энеңизге берип атасыз. Эгерде алар сиздин аркаңызда болсо, анда туура. Биринчи алдыда оң жак 3, апам оң жакта. Оң жакта бир катарда болсо жакшы. Эгерде алды жакта болсо, анда жаман. Биринчи фигура алды жакты карады, экинчи фигура оң жакка карады, үчүнчү фигура арт жакка караптыр. Үчүнчү фигура демек атаңыздын фигурасы арка жакка караптыр. Экөө тең чыгып калды, бири ылдый, тең турду. Караңыздар, биринчи фигура сиз болдуңуз, мен болдум да. Менин алдымда, алды тарабымда атамды койдумбу, же апамды койдум. Демек, менин жашоомдогу жакшы жактарга кете турган, чоң акчаларга кете турган, мисалы мен канча иштесем деле акчам жукпай жатат, же канча иштесем деле акчамды көбөйтө албай жатам. Демек, мен акчамды апамды аяганыма кетирип жаткан болом да. Демек, мен үчүн апам алсыз, мен апамдын алсыз экенин, мен апамды алсыз деп ойлойм дагы, апама энергиямды жумшай берем дагы, жашоомдо мен каалаган акча келбейт. Ал эми атамды алдыма коюп алган болсом, атама дагы берем, апама дагы берем, экөөнү бала кылып алам дагы, мен жашоомдо алдыга карай кете албайм. Апам оң жак менден кичине артта, атам сол жакта, бир аз артымда дейт. Эгерде сиздердин апаңыздар оң жакта болгон болсо, арка жакта, демек сиздердин апаңыздар күчтүү аял болгон. Ата арка жакта, сол жакта болгон болсо, анда ата алсыз деп эсептегенсиз, атаңызды алсыз деп эсептегенсиз да. Караңыздар, азыр экинчи фигура оң жакта, үчүнчү фигура сиңдим болуп калган окшойт дейт да. Апам оң жакта, сол жакты карап турат. Үчөө тең менин алдыда. Эми караңыздар, да. Негизинен жалпы түшүнүк эле берейин да. Бул сиздердин энергияңыздардын каякка кетип атканын тууралай турган диагностика болчу. Давайте азыр көзүбүздү жумабыз дагы диагностиканы трансформация кылабыз. Баарыбыз тең буту колубузду кайчылаштырбай түз отурабыз. Терең дем алабыз. Бул именно энергияны ордуна, калыбына келтирүү боюнча диагностика жана практика болот. Себеби дегенде биз алдыбызга максаттарды койгондо, биздин максатыбызга биринчи кезекте эмне керек? Энергия керек. Дал ушул энергияны биз ушул жол менен алабыз. Болду. Комментарийге жазбай эле коюңуздар. Анын ордуна түз буту колуңуздарды кайчылаштырып отуруңуздар, кайчылаштырбай отуруңуздар. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Буту колуңуздарды кайчылаштырбай түз отуруңуздар. Терең дем алып, токтоп демибизди чыгарабыз. Эми өзүбүзгө жаккан жерде турганыбызды элестетебиз. Балким ал сиздин бала чагыңыз, балким сиздин өзүңүзгө жаккан бир эс ала турган жер, балким ал суунун бою, балким сиз жактырган үй да, өзүңүз каалаган жерде турганыңызды сезиңиз. Эң башкысы сизге жаккан жер болуш керек. Эгерде сизге азыр барган жер жакпай калган болсо, анда башка жакка дагы алмаштырсаңыз болот. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз.
Эми азыр биз диагностика жасаганда экинчи фигура каягыңызда турду сиздин. Ошол тарапка караңыз. Экинчи фигураны сиз кайсы тараптан көрүп атасыз? Ал сиздин апаңыздын фигурасы. Биздин аң сезимде апа дегенде биз дароо апабызды эстейбиз да. Азыр сиз турган жерде сиздин апаңыздын пайда болгонун көрөсүз. Айтасыз, апа. Апаңыздын көздөрүнө караңыз. Айтыңыз, апа. Мен сизди жакшы көрөм. Бирок апа, жашоомдогу кандайдыр бир себептер менен себебин айтасыз. Мен сизди аягандыктан, мен сизди жакшы көргөндүктөн, мен сиздин улуктугуңузду кабыл алган эмесмин. Апа, мен сиздин күчтүүлүгүңүздү кабыл алган эмесмин. Көрсө апа, сиз менин дүйнөдөгү эң күчтүү апам, эң мээримдүү апам экенсиз. Апа, мен сиздин сүйүүңүздү, мээримиңизди кайталап айтыңыздар, Кандай болсо, ошондой кабыл алам. Апа, сиз мен үчүн дайыма күчтүүсүз, улуксуз. Сиз чоңсуз апа, мен кичинекеймин. Апа, мен сиздин улуктугуңузду кабыл алдым. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми апабыздын арка тарабыбызда, сол тарабыбызда турганын сезебиз. Мындайча айтканда, апабыз биздин сол канатыбыз экенин сезебиз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми үчүнчү фигурага карайбыз. Үчүнчү фигура биздин атабыздын фигурасы болгон. Атабыздын көзүнө караганга аракет кылабыз. Айтабыз, ата, мен сизди жакшы көрөм. Ата, кайсы бир учурда мен сизге капа болгондуктан да, балким капа болгонбуз. Мен сизди жакшы көргөндүктөн, мен сизди аягандыктан, мен сиздин күчтүү атам экениңизди такыр унутуп турмун. Ата, сиз менин дүйнөдөгү эң күчтүү атамсыз. Мен ушундай атанын уулу болгонума, ушундай атанын кызы болгонума сыймыктанам. Ата, сиз мен үчүн дайыма күчтүүсүз. Сиз мен үчүн эң күчтүү атасыз. Менин жакшы көргөн атамсыз. Ата, мен сиздин күчтүүлүгүңүздү, улуктугуңузду кабыл алдым. Ушул учурда биз атабызды аркабыздан оң тараптан сезебиз. Жана ата-энебиз экөө тең абдан күчтүү адамдар экенин сезебиз. Алар бул дүйнөдө барбы? Бул дүйнөдө жокпу? Кандай болгон күндө дагы алардын сүйүүсү биздин жүрөгүбүздө, биздин ар бир клеткабызда
чексиз берилгенин сезебиз. Алардын сүйүүсү, мерими, күчү, акылы, кандай жакшы жактары болсо бардыгы мына бүгүнкү күндө бизде жашап жатканын сезебиз. Ата энебиз биздин эки канатыбыз экенин сезебиз. Эми дал ушул эки күчтүү канатыбыз менен биз жашообузда өзүбүз каалагандай максаттарыбызга карай алдыга кетсек болот. Алдыга карай эки канатыбыз менен максаттарыбызга карай жөнөйбүз. Башында ниет кылганда эмне деген максат койгонсуз? Балалуу болом десеңиз, балаңызды карай жөнөңүз. Үй алам десеңиз, үйүңүзгө карай жөнөңүз. Акча десеңиз, акчаңызга карай жөнөңүз. Сиздин дал ошол алдыңызга койгон максатыңызга жетерлик андан дагы көп энергия сиздин ата энеңиз аркылуу жаратканымдан чексиз берилип жатканын сезиңиз. Сизге берилген энергия чексиз экенин сезиңиз жана өзүңүздөгү күчтү сезиңиз. Сиз ата энеңизди күчтүү деп эсептеген сайын сиз дагы күчтүү болгонуңузду сезиңиз. Сиз ата энеңизди алсыз десеңиз, өзүңүз дагы алсыз болгонуңузду сезиңиз. Терең дем алып, максатыбызды колубузга алабыз. Акча десек акчабызды, үй десек үйүбүздү колубузга алабыз. Жашап жатканыбызды сезебиз. Ушул учурдагы бизге жагымдуу болгон сезимдерибизди эсибизге сактайбыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Көзүбүздү ачабыз. Кимде кандай сезимдер пайда болду? Бул жакка сезимдериңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Бул азыр сиздерге трансформация курсундагы биринчи сабакта берилген ата эне иерархиясы деген сабактагы биринчи эле практика. Мындай практикалардан сиздерде трансформация курсунда абдан көп болот. Биз азыр энергиянын, элестетиңиздер, өзүбүздөгү эле бар энергия менен иштедик. Биз дал ушул акыркы учурда азыркы 21 кылымдын валютасы эмне? Бул энергия. Дал ошол энергияны биз туура башкара алсак, биздин жашообузда көп нерсе болот. Эгерде биз аны башкара албасак, анда биз жашоодо дайыма кыйналып, энергиябызды какай тутканын билбей жашай беребиз. Трансформация курсу сиздерге энергияңыздарды туура багытка жумшаганды үйрөтөт. Бул бир эле практика. Мындай практикалардан сиздерге абдан көп практикалар берилет. Азыр мен сиздерге трансформация курсунда эмне деген практикалар бериле турганын бул жактан, эмне деген сабактар бериле турганын бул жактан бир сыйра айтып өтөйүн да. Трансформация курсунда сиздерге эмне берилет? Энергияны көбөйтүү жана туура башкаруу. Бул иерархия законунда именно ата эне менен болгон иерархия, күйөө менен болгон иерархия, бир туугандар менен болгон иерархия, балдар менен болгон иерархия деген абдан көп практикалар берилген. Дал ошол жакта эле биздин энергиябыз калып кетет дагы, анан жашообузда өзүбүздүн максатка койгондо эмне үчүн биздин жашообузда талабыбыз көп дагы акчабыз жетпейт? Себеби дегенде энергиянын бардыгын биз бул жактан эле жок кылып салып атабыз, сыртка чыга элек делечи. Вот, энергияңыздарды трансформация курсунда туура башкарганды үйрөнөсүздөр. Андан кийин сиздерге тиешелүү бактылуу жашоону, байлыкты өз колуңузга аласыз. Ал деген эмне? Ал деген лоялдуулук. Мисалы, ушул убакка чейин сиздер
ата энеңиздердин жашоосу менен. Мисалы кыздар көбүнчө апасына окшош жашоо менен жашашат. Балдар атасына окшош жашоо менен жашайт. Лоялдуулук күчтүү. Ал эми сиздер трансформация курсунда эң сонун практика бар. Лоялдуулук практикасын жасайсыздар дагы. Ата энеге тиешелүү жашоосун өзүнө беребиз, а өзүбүзгө тиешелүү бакытты, байлыкты өз колубузга алып, алдыбызга карай бактылуу болуп жашаганга үйрөнөбүз. Жана ошондой эле бизде деген абдан күнөөлүү сезимдер бар да, абдан сонун эмоцияңыздар көтөрүлүп бул жактан жазып атышат да, заматсыздар, сонун күнөөлүү сезимдерден арылганга үйрөнөсүздөр. Анткени биз айымдар көп учурда аборт кылганда, кээ бир учурда зордукту алышат, ал учурда күнөөлүү сезишет өздөрүн. Жана ата эненин алдында дагы абдан көп күнөөлүү сезимдер менен жашайбыз дагы. Энергиянын баарын дал ошол күнөөлүү сезимдерге кетире беребиз. Ал боюнча дагы өзүнчө сабактар, өзүнчө практикалар берилет. Жана ошондой эле бул жактан айтып атасыздар жанаттан бери капа боло берем, кечке негатив ойлор берем деп да. Дал ошол капачылык менен иштеген практикалар бар. Анткени мен өзүм иштегемин. Жолдошума болгон аябай көп капачылык болгон. Көрсө ал капачылык мен өзүмдүн балалыгымдагы эле капачылыктарымы бүгүн жашоомо көтөрүп келип алып эле күйөөмө капа болуп жашай берген экенмин да. Ушундай ата энеге болгон капачылык, үй бүлөдөгү капачылык, толтура капачылыктын баардыгын сиздер жана негатив ойлордон арылуу боюнча дагы практикаларды иштейсиздер. Ал боюнча өзүнчө сабак, өзүнчө практикалар берилген. Анан албетте эмоция, сезимдерибизди ачуу боюнча иштейбиз. Анткени эмоция биздин элестеткиле 80, мисалы сиз бүгүнкү күндө 100 000 таба турган болсоңуз, 85% энергияңызды дал ошол эмоцияга, айтылбаган сөзгө, жакшы көрөм апа, мен сизди жакшы көрөм, ата мен сизди жакшы көрөм деп айта албадым деп атпайсыздарбы? Эмнеге? Анткени сиздерди көп тыйган, көп баскан, же сиздин ата энеңиз көп тыйылган, көп баскан, эчтекени айта алган эмес, же сизге ошол нерсени айткан эмес. Ошон үчүн дагы бүгүнкү күндө сиз дагы айта албай келе жатасыз. Дал ошол чыкпаган эмоциялар менен иштеген дагы практикалар өзүнчө берилет. Өзүңүздөрдү сүйүүгө үйрөнөсүздөр. Ал өзүнчө практика, өзүнчө сабак. Анткени биз өзүбүздү сүйбөй туруп башкаларды эч качан сүйө албайбыз. Мисалы кичинекей баланы элестетели да. Кичинекей балага мисалы биз алма алып келип бердик да. Алма алып келип колуна кармасак, эгерде ал бала курсагы тойбой турса, алманы эч кимге бербейт. Канча алма болсо дагы отуруп алып, биринчи кезекте отуруп алып, жеп өзүнүн курсагын тойгозот. Или конфет деп коелу да. Жана конфет канчаштык болсо дагы баардыгын уштап алып өзү жейт. Качан гана конфетке курсагы тойгондо, анан элдин баарына ме деп кичинекей бала берип баштайт. Сүйүү дагы ошол сыяктуу. Эгерде бизде өзүбүзгө болгон сүйүү жок болсо, өзүбүзгө болгон сүйүүгө курсагыбыз тойбосо, биз башкаларга бере албайбыз дагы, наоборот башкалардан сүйүү алгыбыз келе берет. Мисалы, мен өзүмдү сүйбөсөм, мен күйөөмдөн сүйүүсүн алгым келет. Күйөөмдүн сүйүүсүн күтө берем да. Мени сүйбөйт, мени колдобойт дей берем дагы, анан менин күйөөм менин ата энем эмес да. Ал мага эмне алат? Мен ата энем күйөөмдөн сүйүү күткөнүмдү, ата энемден ала албаган сүйүүнү да. Кимден? Күйөөмдөн күткөндө мен анын ордуна, сүйүүнүн ордуна бойло алам. Мага больно болот. Көп учурда мен ошентип бойло алгам. Себеби дегенде өзүмдүн ата энемден ала албай калган экенмин кичинекей кезимде да. Алар мага берген, мен ала алган эмесмин өзүм да. Вот. Ошентип өзүбүзгө болгон сүйүү менен иштейбиз. Сүйүктүү жумушубузду табабыз. Анткени биздин бизнесибиз, биздин ийгиликтерибиз, биздин миллиондорубуз десек болот, дал ошол өзүбүздүн сүйүктүү жумушубуз аркылуу келет да. Жана ошондой эле трансформация курсунда дагы эмнелер берилет? Чоң максаттарга карай жол ачасыз, максат койгонду үйрөнөсүз. Бала чактан кайсы кезде сизге эмнени алып бербей койгон, качан сизге акча жок деп айткан, качан сизге эмне деп айткан, и ошол бала чактагы блоктолгон сезимдер менен иштейбиз. Анан албетте бактылуу болууга үйрөнөбүз. Ата энетегибиздин күчүн алабыз да. Ал ата энетегиктин күчү мына азыр эле биз сиздер менен атабыз менен апабыз менен иштедик. Кандай күчтүү адамдар экенин, алардын бизде сүйүүсү бар экенин сездик. А сиздер
трансформация курсунда элестетиңиздер. Ата эненин эле сүйүүсү эмес, бизде канча адамдын сүйүүсү бар экенин сезесиздер. Элестеткиле, 7-800 элестеткенде бизде 254 адам бар. Ошол 254 адамдын сүйүүсү мына бүгүн менде жашап атканын билгенде, 254 адамдын күчү мына бүгүнкү күндө менде ар бир клеткамда жашап атканын билгениңиздерде, мен кандай күчтүүмүн мен деген өзүмө ишенбей коркуп отурдум эле. Көрсө деген мен өлө күчтүү турбаймын менде деген ушундай күчтүү тегимдин программасы, күчтүү тегимдин күчү бар экен, сүйүүсү бар экен. Мен кандай тектин урпагымын деген ушундай өзүңүзгө болгон ишеним, күч, сүйүү пайда болгондо сиз жашоодо дагы абдан чоң ийгиликтерди жарата аласыз. Вот именно ушундай практикалар бар. И анан албетте жан дүйнөңүздөрдүн тынчтыгын таба турган практикалар бар да. И анан бул эле эмес, албетте кантип разбор кылса болот, кантип диагностика кылса болот, ал боюнча дагы сабактар тартылып, трансформация курсунда сиздерге бонус катары берилген. Анан албетте биздин тренажер курсунан дагы тренажерлор сиздерге белекке берилген, арасында ар бир сферага, бирден акчага, мамилеге, ден соолукка, сүйүктүү жумушка. Андыктан трансформация курсу боюнча көрдүңүздөр, практика деген эмне, трансформация деген эмне да. Дал ушундай практикаларды, трансформацияларды сиздер трансформация курсунан өтөсүздөр. Трансформация курсу биздики 17-чи поток болуп атат. Трансформация курсу 1 ай сопровождение болот, телеграмдан болот курс, ватсаптан кураторлор сопровождение кылышат. И анан мен сиздерге бир жолу суроо чыгып, сурооңуздарга жооп берем. Анан кээ бирки айымдар айтат да, мен трансформация курсуна катышсам результат аламбы, канча катышсам деле результат болбой атат го деген болсоңуздар, результат эмнеден көз каранды. Сиздер трансформация курсуна келип результат жаратканды каалайсыздарбы? Да? Каалайсыздар да? Эгерде сиздер трансформация курсуна келип результат жаратканды кааласаңыздар, сиздер деген жөн эле сатып албайсыздар да, кандайдыр бир жашооңуздарды жакшы жакка өзгөртүү максатында аласыздар. Дал ошол жакшы жакка өзгөртүү, результат алам мен деп результатка ниет коюп келишиңиздер керек. Мен жашоомду ушундай кылып өзгөртөм. Мен берилген практикаларды, ар бир практиканы күндө жасайм, сабакты күндө окуйм. Прям ушунчалык максатыма жетем деген максатыңызга жеткен фокусту коюп келсеңиз, сиз сөзсүз түрдө результат жаратасыз. Сиз кайсы учурда результат жаратпайсыз? Мага трансформация курсун 3000 сомдон сатып аттыр, 3000 сомго сатып алдым, мен жашоом өзгөрөт деп жоопкерчиликти мага берсеңиз, кураторго берсеңиз, трансформация курсуна берсеңиз, результат жаратпайсыз. Себеби дегенде, ал результатты ким койду? Максатты сиз койдуңуз. Аны сиздин жан дүйнөңүздүн каалоосу менен сиз аткарасыз. Ошон үчүн мен жаратам результатты, мен ошондой результатка жетем деп сиз өзүңүз ниет, каалооңуз менен жүрөгүңүздү ачып келишиңиз керек. И анан албетте трансформация курсун окугандан кийин ал жактан албетте сиздер результат жаратасыздар. Абдан көптөгөн айымдар результат мына бүгүнкү күнгө чейин ушунчалык легендарлуу деп айтсам болот, курсту жаратып келе жатышат да. Так, давайте азыр курстун баасы жөнүндө бул жакта суроолорду берип атышат. Курстун баасы жөнүндө азыр айтып кетейин сиздерге да. Курстун баасы биздин азыркы учурдагы ыйык орозо айыбызга карата, бул айда деген бизде эң сонун майрам болду да. 8-март майрам болду, алдыда Норуз майрамыбыз келе жатат. Курстун баасы өзүнүн баасы 10.000 сом. Трансформация курсу дал ушундай эң сонун айга карата, бул айда менин да туулган күнүм 30-март. 4 майрамдын улуу урматына карата да,
Biz sizlerge bolgonu 10.000 so'mduk kurstu 70% arzandатуу менен болгону эле 3.000 сомго сунуштайбыз. 3.000 сомго алып элестетиңиздер. Күнүнө 100 сомдон жумшап да өзүңүзгө жашооңузду эң сонун деңгээлде өзгөртсөңүз болот. И мамиле, и ден соолук да. Эгерде сиз кааласаңыз куралды биз беребиз. Трансформация курсу сиздер үчүн курал болуп бере алат. И ал куралды колдонуп сиздер жашооңуздарда эң сонун ийгиликтерди жарата аласыздар. Анткени мен өзүм ушул убакка чейин бул курсту колдонуп келем. Жана дагы сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Толук төлөм кылган айым мырзаларга бизде бонустук сабактар берилет. 3.000 сомду эгерде сиз дароо төлөй турган болсоңуз, анда сизге өмүр бою сиз биздин Telegram каналында болот. Кайтарым байланыш кураторлор менен да. Бул жакта уже чаттар, каналдар ачылып, кошулуп башташты. Трансформация курсунда кайтарым байланыш сиздер менен, кураторлор менен WhatsApp'та болот. Жана ошондой эле сиздерге толук төлөмгө бонустар, миллиондук практикалар, максатыма жетем курстары сиздерге белекке берилет. Караңыздар, бул жакта бонустук сабактар, миллиондук практикалар Telegram каналында өмүр бою доступтала. Эгерде сиз 3.000 сом менен дароо төлөсөңүз, 3.000 сомду толук төлөм кылсаңыз, же 15 чейин бөлүп туруп деле 15 чейин толук төлөм кылып койсоңуз, 3.000 кылып, сизге миллиондук практикалар белекке берилет. Өмүр бою максатыма жетем курстар өмүр бою белекке берилет. Андыктан ушундай мүмкүнчүлүктү дагы албетте колуңуздардан чыгарбаңыздар. Мындай арзан баада биздин трансформация курсубуз эч качан болгон эмес. Былтыр гана Норуздун ушундай улуу майрамдардын урматына биз дайыма орозодо кызмат кылуу, элге кызмат кылуу максатында да ушундай акцияларды жасап турабыз. Анан быйыл дагы ушундай акциябызды пайдалуу, элибизге пайда келтирүү максатында ачтык. Ал эми бул жакта реквизиттер бар, караңыздар. Мбанк, Оптима, Мегаком. Бул жакта менин партнерым Кундуз Таштанованын реквизиттери болот. Эгерде сиздер которуп аткан болсоңуздар, акчаңыздарды Кундуз Таштанова деп чыгат. И Кундуз Таштанованын счетуна түшөт. И Кундуз Таштанова албетте командага жеткирет. И команда сиздерди менеджер сиздерди кошот ошол жака, Телеграмга. Так, эгерде сиздер чындыгында өзгөрөм деп ниет кылып жаткан болсоңуздар, акча дайыма биздин талапка келет. Акча дайыма биздин каалообузга келет. Трансформация курсу бул психологиянын алипеси. Сиздер бул билимди алгандан кийин абдан көп нерсеге көз карашыңыздар такыр башка болуп өзгөрөт. Андыктан трансформация курсуна келип, жашооңуздарды эң жакшы жака өзгөртүүнү баштасаңыздар болот. Так, давайте анда азыр белегибизди ыйгаралы сизге да, сиздерге. Келиңиздер, анда белек деп жазыңыздар. Эртең сиздер менен буюрса дагы иштешебиз түз эфирден. Түз эфирден иштешип, биз сиздер менен эртең дагы эң сонун практикаларды жасайбыз. Бүгүн иерархияны жасадык да, энергия менен. Эртең капачылыктан арылуу боюнча практикаларыбызды жасайбыз. Анан бүгүн максатка үлгүргөн жокпуз. Так. Давайте мен сиздерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма сиздерге эртең 5 максат жазып келиңиздер. Мейлиби? 5 сиздин жашооңуздагы эң негизги 5 максатты жазыңыздар. И биз сиздер менен дал ошол 5 максаттын үстүнөн иштейбиз. Мейлиби? Эң негизги сиздин жашооңуздагы сизге ушул учурда ушунчалык керек болуп аткан максат десеңерчи, сразу эле мынтип жазышат да. Мен миллион таптым депчи. Азыркы учурда сиз мисалы 30.000 таап атсаңыз, сиз дароо миллион десеңиз, сиздин мээңиз кабыл албайт. Максатты мээбиз кабыл ала турган максатты жазышыбыз керек. Мисалы сиз миллионер болгуңуз келет, бирок азыркы учурда мисалы 30.000 таап атасыз дейли да. Сиз миллионго жакын элесиз.
Только birinci az-azdan çıkışınız gerek. Mesela 30 ming деп аткан болсоңуз 100 ming деп жазсаңыз болот. 100 миңге чыгасыз да өзүңүз менен иштейсиз. Ага мүмкүнчүлүктөр келе берет. 100 миңге чыккандан кийин сиз 300 деп коесуз. 300гө чыккандан кийин 300'дүн үстүнөн иштейсиз, трансформация кыласыз. И анан 300 тапкандан кийин анан миллион деп кое берсеңиз болот. Ошон үчүн эч нерсе жок эле сразу эле асманды дароо жазбайт. Анткени биздин мээбиз айтат: "Ой, кечирип кой, кайдагы миллион? Ал деген билесиңби каякта жатат, сен каякта миллион каякта" деп өтө чоң көрүп алат да. Ошон үчүн максатты жазганда дароо эле чоң максаттардан жазбайбыз, э? 5 негизги сиздин каалооңузду жазасыз. Именно жүрөгүңүз каалап аткан 5 максатты жазып келесиздер эртең. И эртең биз сиздер менен максаттар менен дагы иштешебиз, хорошо? Ага, белек деп жазыңыздар. Белек, белек, белек. Белек деп жаза бериңиздер. Мага бул жакта мындай суроолор келди да. Бала тарбиялоо боюнча айтып бербейсизби? 13 жаштан өспүрүм баланын өспүрүм убагында балдарыбыз сөздөрүндү укпай атат деген суроо келди. Бала тарбиялоо боюнча биз психологиялык жактан мен дагы психологияга балам үчүн дагы бир себеп болуп келгем. Балам аябай уурулук кылып, милицияга түшүп, акча берсем деле болбой эле уурулук кылып, ушинтип аябай көп көйгөй болгон учурда анан мен психологияны окуп баштаганмын. Детская психологияны. Көрсө детская психологияны окуганда бардыгы эле ата эне сен өзүң менен иштеш дей берет экен да. И анан өзүм менен иштешим керек турбайбы деп анан өзүм менен иштешип баштадым. Көрсө көйгөй эмнеде экенин айтайынбы ата энелер? Эгерде сиздин балаңыз сизди укпай жатса да, сабак окугусу келбей жатса, сиздин көңүлүңүздү кандайдыр бир жол менен өзүнө көңүлүңүздү бурдуруп жаткан болот. Турмушка чыгабы? Да, бизде трансформация курсуна келип, турмушка чыгып, бактылуу болуп кеткен айымдар көп. Да, конечно, иштесеңиз болот. Эгерде сиз ошондой ниет менен келсеңиз, турмушка чыгасыз. Караңыздар, биз балдарыбыздын өспүрүм убагындагы көйгөйү бул эмнеде? Болгону биз балдарыбыздын алдында күнөөлүү сезимди айтып атабыз жана да. Анан көңүл бурган эмеспиз, бала чагында балким жакшы көргөн эмеспиз. Ошол бала чагындагы жетпей калган ата эненин жылуулугун азыр талап кылат дагы түрдүү сиздин эптеп эле мындайча сиздин көңүлүңүздү бурдуруш керек. Эй, барбайсыңбы сабакка? Эй, тигини кылбайсыңбы? Турбайсыңбы? Болбойсуңбу? Ошол жол менен бала өзүнө көңүл бурдурат. Демек, бала сизден эмне талап кылып атат? Сиздин сүйүүңүздү талап кылып атат. Ошон үчүн, эгерде балаңыз эгерде балаңыз ийгиликтүү болгонун кааласаңыз да, анда балаңызга болушунча сүйүү бериңиз. Давайте белек деп жазыңыздар. Баш өтө катуу ооруганы эмнеден? Башыңыз ооруганы, демек, кандайдыр бир эмоцияңыз чыкпаган сезимдериңиз бар. Демек, сиз именно эмоция менен катуу иштешиңиз керек. Мен дагы аябай көп башым ооручу, жанагы эмне, бир нерсе деген дары бар эле го, өлө күчтүү таблетка. Ошону ичмейин, менин башым айыкчу эмес да. Качан мен психология менен окуп, эмоциялар менен иштегенден кийин менде ал нерсе азайды. И азыркы учурда башым оорубайт. Эмоция менен иштешиңиз керек, анан өзүңүзгө көңүл буруп, эс алганга да уруксат беришиңиз керек. Биз өзүбүздү кыйнай беребиз да. Терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Мен азыр ниет кылам, кандай айымга трансформация курсу ушун айымга мырзага да трансформация курсу чындыгында ушунчалык керек болуп, жашоосун жакшы жакка өзгөртүүнү каалап жаткан болсо, биздин трансформация курсу колуна тийип, белек болуп да жашоосун эң жакшы жакка өзгөртүп, эң сонун результаттары менен биз менен 1 айдан кийин бөлүшүп калсын деп ниет кылам.
Албетте бул белек колуна тийген айымга дагы результат каалайм. Анткени биз баарыбыз тең бул жака результат алыш үчүн келе жатабыз. И курска катышкан айымдар, сиздерге дагы результат каалайм. Кандай максат менен келсеңиздер, дал ошол максатыңыздардын баары Кудайымдын ушундай ылыйык орозо айында максаттарыңыз ишке ашсын деп ниет кылам. Ариадна Токтогоновна. Ариадна Токтогоновна, сизди куттуктайбыз. Сизге трансформация курсу белекке берилди. Сизди куттуктайбыз. Азаматсыздар. Ариадна Токтогоновна, менин директиме жазып коюңуз. Бүгүнкү трансформация курсун мен белекке алдым деп. Ал эми сиздерди күндө ушундай түз эфирден күтөм. Сиздер менен биз бүгүн экинчи күн иштештик. Алдыда дагы 3 күнүбүз бар. Эртең бүрсү күнү 14-нө чейин сиздер менен күндө кечки саат 9-да караңыздар. Убакыт ушунчалык тез өтүп кетет экен да, 1,5 сааттын ичинде көп нерсеге үлгүрбөй калат экенбиз. Мен ушунчалык өзүмдүн жумушумду сүйөм, разбор жасаганды сүйөм, адамдарга жакшы жардам берген ушунчалык мен үчүн рахаттануу менен да сиздерге ушундай кызмат кылып атканым үчүн дагы абдан ыраазымын. Мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн дагы ыраазымын. И ушундай ыйык орозо айында сиздерге кызмат кылып, сиздердин каалаган жашооңуздарга результаттарыңыздарга жетүүгө себепкер болуп жатканым үчүн дагы чексиз ыраазымын. Эртең кечки саат 9-да сиздерди күтөм. Буюрса эртең сиздер менен дагы иштешебиз, дагы белектер болот сиздерге, трансформация болот, разборлор болот, практикалар болот. Келиңиздер, ал эми трансформация курсуна катталуу үчүн менин директиме курс деп жазып номерлериңиздерди калтырсаңыздар, менеджерлер сиздерге байланышып кантип курска катталуу боюнча 70% арзан баасында катталуу боюнча жардам беришет. Ыраазымын, барыңыздарга жакшы туруңуздар.